Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мына бүгүн бизге эжекебиз келди. Мени ата эжекени сурандым. Ушу сизге кандай жардам бергенин өзүңүз элге өзүңүздүн сөзүңүз менен айтып берсеңиз деп. Так, канчадасыңар? 59-дамын. 59-дасыз. Так, сиз эмне болдуңуз? Мына азыркы элдерге тийип аткан эпкенден кандай болдуңуз? Эмне болдуңуз? Кантип жакшы болдуңуз? Ушуну өзүңүз айтып берсеңиз дедим эле. Жакшы болот. Ушул мен 25-inde ооруп калдым. 2 күн эч нерсе мындай сезбей жаттым да төшөктө. Анан балдар антигрин алып келип берип атышты, антигриппин берип атышты. Эми баягы чеснок ичип грипп болдум да, грипп болуп жатып калдым. Температура деле болгон жок. Анан алым кетип ушинтип эле жаттым, 2 күн катуу эле жаттым. Анан 3-күнү күнү жанагы балдар чеснок беришти, лимондо суу ичип аттым, ысык чай ичип аттым, тердеп аттым ошондой. Анан бул белимден ылдый эле, бөйрөгүмдөн ылдый эле, тим эле цементтеген эмеде эле ооруп атты. Анан кийин телефон карап отуруп, Facebooктан ушул Гүлсина Бапаева деген врачтын передачасы болуп аттыр. Мен тааныйт элем, былтыр келип бир сүлүк алып дарыланып кеттим эле. 1 жылдан бери давлениянын дарысын ичпей калгам. Только бир жолу гана келип 10 сүлүк коюп берген. Ошо менен 1 жылга чейин аябай жакшы жүрдүм. Анан мен өзүм деле келейин деп аткам, бирок ошого болбой ооруп калдым жанагынтип. Анан аңгы шакта ошол передачаны көрүп калдым. Көрүп калып эле анан массаж жөнүндө айтып атыптыр. Висцерал массаж, лимфа массаж деп анан ошону көрдүм дагы, өзүм жазадым. Өзүм жазап, кайра коюп алып, ошону өзүм жасап, жатпа, кыймылда дейт. Ар бери басып кыймылдап, көп кыймылдап аттым. Кайра чесночный суу, лимон чай, имбирь чай болду. Анан сорпо ушуну ичип аттым. Анан өзүм жакшы сезе баштадым уже. Жакшы сезип, аябай тердеп, баягы бул белден ылдый ооруган жерим басылды. Басылып аябай жакшы болуп калдым. Анан бул 2 даалыма өттү. 2 даалым жел тургансып эле кармап калды. Анан жулуу кийинип алып эле дагы эле ошол эле жанагыларды ичип эле аспирин ичип аттым, тромбаз ичип аттым дарылардан. Анан мукалтинден 2 дан таблетка эле бу жерге соруп аттым. Кургак жөтөлүп бар болчу. Анан бу жерге соруп аттым. Кудайга шүгүр 3 күндүн ичинде бу жердин баары бошоду. Жөтөл жоголду. 2 даалымдын эме кармаганы дагы токтоду, жакшы болуп калды. Анан ошол жанагы эле массаж, чеснок суу, лимон чай, имбирь чай, сорпо болду. Башка эч нерсе кылганым жок. Мына мен ошон үчүн айткам да, эжеке, мен алтын таблетка бербейм, мен алтын эреже берем депчи. Мына ушул, мына биздин эжекебиз алтын эрежени жасаган үчүн мына өзүнөн ушундай натыйжаны көрүпсүз, Азыр мен жаткырып ичим бастым. Чындыгында, мисалы адам келгенде ичин мындай кичине бассаң эле чыңырат да, кичине бассаң болот. Бул эжекебиздин ичин мен колум прям ушунчалык кирсе дагы ичи анча ооруган жок. Эми бир аз эле калыптыр. Анан мен дагы айттым. Бул эжеке, мына урматтуу мекендештер, эсиңерде болсун. Бул күнүмкү жасай турган адатка кириш керек. Себеби деген, биз без тамырлардын, мына эжекебиз без тамырлардын иштесин жакшырттыңыз да. Без тамырлардын иштесин жакшырткандан кийин эле кан тамыр жакшы иштеп эле, органдар жакшы иштей баштаган да. Сизге кирген керексиз нерсенин баары уже чыгып, сиздин кан тамырыңызда, без тамырыңыз жакшы айлана баштады. Эми адам мен жакшы болдум деп ушуну токтотуп койбош керек. Муну сиз дайыма жасап турушуңуз керек. Себеби деген, мына азыр коронавирустан биз кутулгандан кийин дагы келет деп божомолдоп атышат. Эми муну бир Кудай билет, эми келбесин. Бирок ошол нерсе келсе дагы сиз ушинтип күнүгө эртең менен аз эле убакыт кетет экен. Мына биздин кыргыздар буга эринет да. Муну эринет. Ооба да. Муну эринип эчтеке жасагысы келбейт.
эртең менен тишти жуйбуз, эринбестен. Бетти жуйбуз. Бул ошо тиштен да беттен дагы мындай важныйраак болуп атпайбы, чынды? Муну жасай берсеңиз, сизге кирген вирус эч качан турбайт. Ал чыгып кетет сизденчи. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мына биздин эжекке окшоп жасаңыздар. Эми мага WhatsAppка чындыгында көп жазып атат. Эже, сиз айткан жасагандан кийин мен теридеги нерсем өзгөрдү деп. Мына бүгүн бир пациентим келди, кече күнү келип, мен кулагымда постоянно шум, постоянно оор болуп атат дедилер. Ушул жерден үйрөттүм. Мына а бүгүн келди дагы, эже, чын эле сиз айтканды үйгө барып жасагандан кийин, мына кечинде барып жасадым, эртең менен жасадым, бүгүн кулагымда оору жок деп атат. Мына золотые правила дейт менин профессорумча. Алтын эрежени силер мерге түйүп алгыла дагы күнүгө жасаңыздар. Оорубаңыз, дайым жасай бериңиз. Урматтуу мекендештер, сиздер да жасаңыздар, оорубаңыздар, саламатта калыңыздар.